2011 жылдары ошол Атамбаев президент болгондон кийин Садыр Жапаровдор маселе көтөрүп чыкты Кумтөр боюнча. Эсиңерде болсо керек, могу ак үйдүн астында митинг болду. Ташиев, Кожоналиев деген генерал, Орозо Зарлыковна бир аял киши, Садыр Жапаров жана башкалар. Анан бир балдар 2-3 эле чала берди. Баягы мени бир көз ачык катары көрүппү, же бир айтымчы катары көрүппү. Бир спортсмен балдар. Байке, жоолук алчы сизге кайдасыз? Эмне болду? Жоолугат эле келгиле десем, анан биз ошондо кредиттин жана маселесин көтөрүп, ошолорду колдоп, бир жерге боз үй тигип аркы. Жана Чыңгыз Айтматовдун эстелиги бар жерге. Спорт сарайынын артына. Ошол жерде эле анан келишти балдар. Анан эмне болду десем, ошо 2 күндөн кийин митинг болот экен, анан революция болуп кетиши мүмкүн. Анан бизде эми аттуу баштуу Медетбеков, Артур, Кубанычбек Исабеков, жана башкалардын атын айтты. Ташиев, ушулар бизди колдоп кой деп атат. Акча беребиз деп атат дейт. Анан мен айттым, Садыр Жапаров дагы, Ташиев да өзүнө көр касып атат жигиттер. Мен энергиялуу адам катары Атамбаевди кетирбейм. Атамбаев бир эмгек менен келди, бир чындык менен келди, кайтпастык менен келди. Ташиев болсо эртең кайрылып Бакиевдин заманы болот. Алар өзүнө эле көр касып атат. Анан акчаны кимден аласыңар, кандай аласыңар, ал менин методикам эмес. Аны кандай жасап жүргөнсүңөр билбейм деп кетип калдым. Аны өзүңөр билгиле. 2 күндөн чалат, площадьта баягы нерсе болуп атат, келесизби байке? Мен стройкамда жүрдүм элем, кайра чалгандан биз элдик адамбыз, мейли деп барсак, Ташиев бир тегеренип балдар менен сүйлөшүп туруптур, бир 5-6 киши болуп. Садыр Жапар бир бала цифраны сүйлөп эле атыптыр. Анан карап, эми энергия деле бүтүп калыптыр, бул жерде эл башка нерсени күтүп келди эле, бул жерде цифраны эмес деп барып бассам, Ташиев астыман чыгып калды. 2011 биз президенттикке чогуу коюп калганбыз. 1-2 көрүшүп калганбыз. Анан досум кандай деп эле учурашты. Анан мен оюм эчтеке келип, мындай башка сөз келген жок. Баштабайсыңбы деп эле колдон ары бүтүп учурашкан эле, баштабайсыңбы деп, мен баштайм деди. Мен кетип калдым. Анан барып эле ошол турган жеринен эле анан жанагындай иш башталып кеткен. Ак үйдү басып алам деп аттап кирип. Ошол сыяктуу менде ошондой чоң энергия бар. Анан ошондон бери алар ошол өздөрүнө эле көр касты. Мына бирөө камалып жатат, бирөө депутат болоюн десе бала болуп шылтоо болуп калат. Ошол сыяктуу биз өз энергиямды билем мен. Мага ооба ким кызмат кылайын, ооба президент болом, менин программам мондай, могу кыргызчылыкты алып чыгам, мен куткарам десе мен ошого бата берем, окутам, үйдөлөтөм. А чыкпаса анан арга жок, анан өзүбүздүн баягы Кошой бабам жолой менен күрөшкө чыккандай, анан өзүбүз чыгып атканыбыз ошол. Ошол сыяктуу эле мен мамлекеттерге ошондой маани берем. Кытайды мен басып койдум энергиям менен. Себеби ал кыргыз эмес, ал кыргызды бийлей албайт. Эмне менен өнүгөт? Жаңы ааламдык мыйзам менен гана өнүгөт мамлекеттер. Улуттар ушу менен гана утулат, башка жолу жок.